Assalamu alaikum туғандар. Бүгін дағы бір қуаныш күн. Себеп біздің туғандарыбыз үйлі болып, алардың документтері шықты. Мына бірөнікі, мына бірөсінікі. Жанжигитов Курбаналы Юнусовичті құттықтаймыз. Үйіңіз құт болсын, Курбан ака. Жана Адылбек уулу Элбар. Мен сізді дағы құттықтаймын. Sizin үйіңіздің документтері дағы шықты. Бұйырса, мұнаке, сіз үйдің иесі болдыңыз. Дағы ертең келіп, дағы екі біздің бір туғанымыздың документтері шығаттыған болды. Аларды дағы жария қылам, бұйырса. Достар, айтып кететілім. Бұға чейін көптен бері видео тартпаған себебім бияқтың өзінің бір қандайдыр погодный маселелер көп болды. Аба ырайының өзгөрүштөрү болды. Кыштан жазга өтүү мезгили, суу бар жок, ылайка айылдарды барып кезигип көргөнгө кадимкидей бир ыңгайсыздыктар аябай көп болду. Бирок издеп таап үйлөрдү дагы көп үйлөрдү ээлерине өткүрүп аракетти кылдым мен колдон келгенче. Анан өзүмдүн иштерим дагы көп, малды караш керек. Башка иштер дагы көп. Бул жумуштардан сырткары башка иштер дагы көп. Тугандар, дагы ушул жылуу күндөрү буюрса көп үйлөрдү барып тартып, сиздер үчүн жакшы үйлөрдү дагы чыгарабыз. Буга чейин видеого чыккан үйлөрдүн көбү сатылып кеткен. Видео көрүүчүлөр дагы көбү жаңы видео көргөндөр улам чала берет, билбестиктен, себеп алар жаңы кошулган. Менин каналыма жаңы кошулуп, эми буюрса сиздер үчүн көп маалыматтарды айта албайм. Ошол жаңы кошулгандарга сиздер кирип канал менен таанышып, башка видеолорду дагы, биринчи чыккан видеолорду көрсөңүздөр, көп нерселерди айтып кетип атам. Дагы үй алам дегендерге чалгыла, жаңы чыккан үйлөрдүн кээ биркелери сатылган эмес, балким сиздер үчүн ал керектүү болуп калат. Балким сиз ошондой үйгө муктажсыз, чалып билип тартынбай билсеңиздер болот. Азыркы учурда менин телефонум көптө эле занят эмес, бош эле, мен чалсаңыздар алам. Анан мал чарбачылык менен алектенип бияктан үй алам десеңиздер чалгыла. Башка жумуштар боюнча мен эч кандай башка жумушту сиздерге тап бере албайм дагы. Буга чейин да айтып келгем, биякта жумуш такыр эле жок деп айтсам болот. Себеп мен айылдарда кыдырып, айылдарды үйлөрдү тартып, жайыты бар үйлөрдү тартып, жерлери кенен, ошондой үйлөрдү тартып, келечекте мал чарбачылык менен алектенем деген адамдарга, мөмө менен алектенем деген адамдарга видеолорду чыгарып атам. Кыргыз жарандыгы менен алса болобу дегендерге дагы айта кетейин, алса болот. Чек арага жакын эмес райондордон алса болот. Чек арага жакын болсо, анда ал райондо үйлөр сатылбайт. Алар жалаң эле ушул Россия мамлекетинин жарандыгы бар адамдарга эле сатылат. Кыргыздарга, кыргыз жараны барларга ушул границага жакын эмес, чек арага жакын эмес райондордон албетте алса болот. Бул үйлөрдү дагы доверенность аркылуу алынган, алыстан туруп доверенность жөнөтүшкөн. Ошондо Элбар, Адылбек уулу Элбар, алар ата бала болуп эки үйдү алышты, карама каршы турган үйлөрдү алышты. Аларды мен куттуктайм чын жүрөктөн. Анан Курбан ака дагы көптөн бери Москвадан үй караштырып, алардын биринчи тандаган үйүнүн бираз кагаз маселелери туура эмес болбой калган. Бирок бир мезгилде бир үйдү чыгарып койсом, ошол үй жакты, Данияр, ошону алабыз деп аракет кылды. Ошол үйдү алып бердик, башка жаңы үйдү. Ошол жаңы үйдүн документтери чыкты. Мен сиздерди куттуктайм. Кызыккандар болсо чалгыла, албетте үйлөр бар.
азыркы учурда дагы бар, видео чыга электер дагы бар. Менин айылымда дагы 2 үй чыгып атат. Биздин айылда бирөөсү чоң үй, бирөөсү кичинекей үй. Эгерде мүмкүнчүлүк болгондо мен видеоду тартып чыгарып коем буюрса. Саламатта болуңуздар достор. Чала бергиңиздер.